Пайғамбарлар баяны. Hazreti Ибрахим пайғамбар, аға Аллах Тааланың саламы болсын. Достықтың ұстаты Халилулла, Сафийлық сыпаттарының иесі Hazreti Ибрахим алейхиссалам Құран-ы Керимде аты аталған пайғамбарлардан болған. Улул азм аты берілген 6 пайғамбардың бірі болып есептеледі. Қалдани қауымына жіберілген. Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыздан кейін еле пайғамбардың жана адамдардың ең улуусу, пайғамбарымыздың чоң аталарынан болған. Аға 10 барақ аят түшірілген. Ата теге. Hazreti Ибрахим алейхиссаламдың атасының аты Тарух, енесінің аты Амина болған. Hazreti Ибрахим төрелерден мұрын атасы Тарух дүйнөдөн қайтады. Енесі Амина Тарухтың бір туған енесі Азар менен баш кошот. Өгөй атасы жана атасының бір туғаны болған Азар бут парас дининде болчу. Ал буттарды жасап сатып күн өткөргөн. Тафсир алымдары Ан'ам сүрөсүндөгү Азардын аты аталган 74-чү аятты тафсир кылышканда, Азар Hazreti Ибрахимдин авасы жана өгөй атасы болгонун ачык белгилешет. Анткени Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын ата-бабалары Hazreti Адам алейхиссалам Адам атадан бери бары момун болуп келишкен. Hazreti Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анхунун риваятына таянган имам Суюти рахимахулла Азар Ибрахимдин атасы эмес, атасынын иниси экенин айткан. Кантсе да Hazreti Абдуллах ибн Аббас риваятында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Менин ата-бабаларымдын эч бири зына кылбады. Мени таза аталардан жана энелерден алып келди. Аяттан жана хадистерден белгилүү болгондой, миңдеген ислам булактарында жазылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аталары, энелери ошол доорлордун, мамлекеттердин эң асыл, эң абийирдүү, эң сонун жана эң таза адамдарынан эле. Баары нарктуу, кадыр барктуу болушкан. Hazreti Ибрахим пайгамбардын атасы Тарух да момун болгон. Атап айтканда, жаман адеп ахлактан, ыплас сапаттардан алыс болчу. Лакабы. Hazreti Ибрахим алейхиссалам пайгамбарды Алла Таала Халилим, досум деп эскергени үчүн Халилулла, Алланын досу деген ат менен белгилүү болгон. Ал эми Абул Анбия, пайгамбардын атасы деген лакап тукумунан көп пайгамбар чыкканы үчүн айтылган. Арине балдары Исмаил менен Hazreti Исхак алейхиссаламдардын урпактарынан көптөгөн пайгамбар чыккан. Hazreti Исмаилдин тукумунан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ал эми Hazreti Исхактын тукумунан болсо Исраил уулдарынан чыккан пайгамбарлар келген. Падышанын түшү. Hazreti Ибрахим алейхиссалам төрөлө элек кез болчу. Бул улуу пайгамбардын дүйнөгө келишин утурлай таң калыштуу окуялар болгон. Калдани коомунун капыр падышасы Намруд бир күнү коркунучтуу түш көрөт. Падышанын түшүндө асмандан жаркыраган нур пайда болуп, анан ошол нур шаарды каптайт. Бул уйкудан чочуп ойгонгон падыша сарайдагы жөөкөлөрүн чакырып, түш жооруган адамдарды топтоп келүүлөрүн айтат. Түш жооруучулар топтолуп келип, падышам, жакын арада бир наристе төрөлөт. Бул наристе чоңоюп жаңы дин алып келет жана ал сенин салтанатыңды жок кылат деп жоромолдошот. Бул жоромолду уккан падыша дароо жаңы төрөлгөн наристелердин баарын өлтүрүп жок кылууну жана боюнда бар аялдарды зынданга салууну буйрат. Ал мезгилде Hazreti Ибрахимдин атасы Тарух дүйнөдөн кайтып, энеси кош бойлуу бойдон Азар менен баш кошкон болчу. Сыртынан караганда боюнда бар экендиги билинбегендиктен жасоолдор аны байкабай калат. Күйөөсү болсо, эгер боюңда болуп бала төрөсөң, өз колуң менен Намрудка тапшыр, сыйлык аласың, дейт. Төрөлүшү. Ай күнү жетип, толгоосу башталган эне акырын шаардан чыгып, эл көзүнөн обочолонгон бир үңкүргө барып төрөйт. Кийин күйөөсү Азарга наристеси жансыз төрөлгөнүн айтып, өзү болсо уулун ошол үңкүрдө эч кимге айтпай, эч кимге билдирбей чоңойтот. Ошентип Hazreti Ибрахим алейхиссалам Вавилон өлкөсүнүн чыгыш тарабында Ефрат менен Тигр дарыясынын ортосунда жайгашкан Калдани мамлекетинде жарык дүйнөгө келет.
Энеси бир күнү аны өз манжаларын соруп тоюп алганын байкап калат. Кудайдын кудурети менен жаңы төрөлгөн наристенин бармагынан сүт менен бал чыгып турчу. Мына ушундай укмуштуудай ыймансыз коомдо капыр падышанын зулумдугуна карабай, Алланын асыл пайгамбары жарык дүйнөгө келет. Балалык чагы. Hazreti İbrahim aleyhissalam балалык чагын үңкүрдө өткөргөн. Бой жетип үңкүрдөн чыккандан тартып күнгө, айга, жылдыздарга, айлана чөйрөгө карап көпкө телмирип ойлончу. Бул ааламды жараткан Кудайдын бар экенин ошол эле кезде сезген. Чынында Аллах Таала биз мурун Ибрахимге туура жолду ырыолодук жана биз аны билгенбиз деп билдирет. Аяттагы рушд, туура жол деген сөз ийриден туураны, актан караны, арамдан адалды ажырата билүү жөндөмүнө ээ деген маанини туюнтат. Hazreti Ибрахим мына ошол Алладан ырыолонгон жөндөмү менен ааламдагы акыйкатты аңдап түшүнүп жетилген. Шаарга келип, эл аралап, коом менен таанышып, Калдани коому сыйынган буттарды көрүп таң калат. Бул акылга сыйгыз көрүнүштөрдү көрүп жүрүп, элдин канчалык адашканын, караңгы, надан экенин түшүнөт. О коомум, мен силер Аллага ортоктош кылып шерик кошкон мындай нерселериңерге тазамын. Мен акыйкат жолдон адашпаган абалымда ханиф болуп, асман менен жерди жараткан затка жүзүмдү бурдум, жана мен ширк кошуучулардан эмесмин, дейт ал. Калдани коому. Hazreti Ибрахим алейхиссалам пайгамбар жашаган доордо Месопотамия чөлкөмүндө көп кудайлуу диндер өкүм сүрүп турган. Айкелчилер кооздоп жасаган буттарга элдин баары сыйынчу. Алардын ичинен Син аттуу ай кудайы эң чоң кудайларынан эле. Hazreti Ибрахим пайгамбардын Калдани коому асманда шамчырактай жымыңдаган жылдыздарга өз колдору менен жасап алган айкелдерге сыйынчу. Бул коомдун падышасы Намрутту эли абдан сыйлачу. Бирок элдин ага болгон ашепке сыйчылдыгы падышаны бой көтөргөн текеберлерге айланткан. Өзүн кудай сезген бул капыр падыша өз айкелин жасатып, элди ага сыйынууга буйруган. Өгөй атасы Азардын каршылыгы. Вавилон шаарынын калкы жапчаш турганына карабай, буттарына каршы чыккан Hazreti Ибрахим алейхиссаламдын үстүнөн өгөй атасы Азарга арызданышат. Ошондо Азар Hazreti Ибрахимди тилдеп, элдин ишенимин жөрөлгөсүнө каршы турууну токтотуусун айтат. Бирок Hazreti Ибрахим Азардын айтканын угуп туруп, менден бир далил каалагыла, көрсөтөйүн. Мага туура жол көрсөткөн Алла Таала мени силерден бөлдү. Силер түшкөн туура эмес жолго салбады. Силерди жана силер сыйынган буттарды мен жакшы көрбөймүн, дейт. Ал буттарга сыйынуу акылсыздык экенин өгөй атасы Азарга түшүндүрүүгө аракет кылат. Бирок Азар түшүнмөк тургай, кайра ачууланып, баланы жанынан кубалайт. Ошондо Hazreti Ибрахим атасына кайрылып, "Ата, сен эмне үчүн кулагы укпаган, көзү көрбөгөн жана сага пайдасыз бутка ибадат кыласың? Атаке, чындыгында сенде жок илим мага берилди. Андыктан мени ээрчигин, сени туура жолго баштайын. Атаке, сен шайтанга кулдук кылбагын. Анткени шайтан мээримдүү затка күнөөкөр болгон", дейт. Баласынын айткан акылман сөзүнө бир чети таң калса, бир чети анын акыл үйрөтүп жатканына ачуусу келип, "Эй Ибрахим, сен менин кудайларымдан жүз үйрүп жатасыңбы? Эгер сен буттарга тил тийгизгенди токтотпосоң, сени таш бараңга алганга касам ичем. Мага көп жолобо. Кет бул жерден", дейт. Hazreti Ибрахим атасынын ачуусу келип, каарданганына карабай сылык гана, "Сага тынчтык, бейпилдик болсун. Эми мен жараткандан сенин кечирилишиңди сурайм. Шексиз ал мага мээримдүү зат", дейт. Чынында бир киши пайгамбардын же момундардын тууганы болгонуна карабай мушрик болуп, тозоктук экени маалым болсо, анда ал капыр үчүн Алладан кечирим суроо жарабайт болчу. Hazreti Ибрахимдин өз атасы үчүн кечирим сураганы болгону ата берген убадасы үчүн эле. Анан качан атасынын Алланын душманы экендиги анык маалым болгон соң, дуа кылуудан дароо баш тартты. Албетте, Hazreti Ибрахим ак көңүл жана кичипейил эле. Hazreti Ибрахим атасына жана элине кайрылып мындай дейт: "Силер дайыма чокуна турган бул айкелдер эмне болуп калыптыр? Алар
Биз ата бабаларыбыздын аларга ушинтип сыйынганын өз көзүбүз менен көргөнбүз, дешет. Силер да, силердин атаңар да анық адашууда болуп келишкен. Бизге айтып келген бул сөздөрүң распы, же сен тамаша кылып жатасыңбы? Ооба, силердин эгеңер асмандар менен жердин эгеси. Аларды ал жараткан. Мен болсо бул тууралуу күбө болуучумун, дейт Азирети Ибрахим. Пайгамбар болушу. Азирети Ибрахим алейхиссалам жаш мезгилинен тартып Калдани коомуна пайгамбар болуп дайындалат. Ага Аллах Тааладан 10 барактан турган ыйык кабар жөнөтүлөт. Ошентип, Аллах Тааланын буйругу менен улуу кичүүнүн баарын акыйкат ишенимге чакыра баштайт. Элдин баарына ачык билдирүү жасап, буттардын маанисиз, маңызсыз жана алсыз экенин, аларга сыйынуу адашкандык экенин ачык билдире баштайт. Улуу жаратуучунун бар экенин, жалгыздыгын, кудуреттүүлүгүн толук түшүнөт. Ага эч кимге буйрулбаган илим насип болгон. Пайгамбарлык парасатка салып койгон эң оболу атасы Азардын тавхид ишенимине чакырат. Буткананын талкаланышы. Калдани коому бир күнү майрамдоо үчүн топтолот. Ошондо Азирети Ибрахим пайгамбарды өгөй атасы Азар майрамга бар деп мажбурлайт. Бирок Азирети Ибрахим барбай коет. Андан кийин элдин баары майрам болгон жерге кеткенде Азирети Ибрахим 70ге жакын бут жайгашкан бутканага кирет. Алгач таш денелердин алдына келип, алдыңардагы даамдан жебейсиңерби? Эмне сүйлөбөйсүңөр? Деп келекелейт. Андан кийин ала барган балтасы менен бардык буттарды талкалайт. Мүмкүн ушуга кайрылышар деп сөлөкөттөрдүн эң чоңун гана калтырып, балтаны анын мойнуна илип коет. Калдани коому майрамдан кайтып келген соң бутканадагы талкаланган буттарды көрүп таң калышат. Кудайларыбызды ким мындай кылды? Шексиз ал заалым адамдардан. Биз Ибрахим аттуу жаш жигиттин алардын айыптаганын уккан элек. Андай болсо, аны дароо элдин алдына алып келгиле, балким күбөгө өтөр, дешет алар. Ошентип Азирети Ибрахим алейхиссаламды элдин алдына алып келишет. Эй Ибрахим, биздин кудайларга бул ишти сен кылдыңбы? Балким бул ишти булардын чоңу кылгандыр. Сүйлөй ала турган болсо, сурап көргүлө. Бул жооп наадан элдин башын айлантат. Сен алардын сүйлөбөй турганын жакшы билесиң го, дешет алар. Акыры силерге пайдада, зыянда келтире албаган Аллахтан башка нерселерге сыйынасыңарбы? Силерге жана Алланын ордуна сыйынганыңарга туф. Эмнеге акылыңарга келбейсиңер? Азирети Ибрахимдин мындай катуу сөзү чогулган элди аябай ызалантат. Аны өрттөп жибергиле. Эгер аны өрттөй алсаңар, өз кудайыңарга жардам кылган болосуңар, дешет. Буттарды Азирети Ибрахим талкалаганын түшүнгөн Калдани коому аны туткунга алышат. Андан кийин ал тууралуу падышалары Намурутка билдиришет. Намуруттун наадандыгы. Намурут Азирети Ибрахим алейхиссаламды алдын алып келүүлөрүн буйруду. Алла Таала падышалык бергенине манчыркап, пайгамбарлык менен Алла жөнүндө талашкан Намурутка Азирети Ибрахим мындай дейт. Жараткан Аллах Таала тирилтип, өлтүрө турган зат. Анда Намурут, мен дагы тирилтем, жана өлтүрөм. Азирети Ибрахим пайгамбар, албетте, Аллах Таала күндү чыгыштан чыгарат. А сен болсо аны батыштан чыгарчы. Ошондо бул келжейген капыр эмне дээрин билбей осол болот. Аллах залым адамдарды туура жолго баштабайт эмеспи? Намурут аны четке кагуу менен өзүнө сажда кылуусун каалайт. Бирок Ибрахим пайгамбар сажда кылбай койгону үчүн аны колго түшүрүп отко ыргытууну буйрат. Алоолонгон отко ыргытылышы. Намурут падышанын буйругу менен бир жерге бир канча күн бою тоодой отун үйүлөт. Анан аны туш тараптан күйгүзүшкөндө алоолонгон оттун табынан жанына жакын баралгыс абалга келет. Ушундан улам Ибрахимди күйүп турган отко алыстан ыргыта турган аткыч жасашат. Бирок Алланын пайгамбары ошол отко ыргытылаарда эч тайманбай «Хасбуналлаху ва ни'мал вакил» «Бизге Аллах жетиштүү, ал кандай жакшы колдоочу» дегенден башка кеп айтпайт. Аңгыча анын жанына Азирети Жабрейил алейхиссалам периште келип, «Эй Ибрахим, кандайдыр бир тилегиң барбы?» деп сурайт.
улуу пайгамбар ага: "Тилегим бар, бирок сага эмес. Жаратканым мени көрүп турат, ал билет", деп жооп берет. Мына ушундан улам ал сөзүнө бек турган Ибрахим деп даңталып калган. Акыры күттүргөн маалда келип, падышанын желдеттери Азирети Ибрахимди алоолонгон отту карай ыргытып жиберишет. Бирок баарына кудуреттүү жараткан Алла буйрук берип: "Эй от, Ибрахим үчүн салкын жана саламат бол", дейт. Ошону менен тоодой жалыңдаган өрттүн ичи жапжашыл бакчага айланат. Азирети Жабрейил жанына келип, анын бейиштик ырыскылар менен тойгузуп, бейиштик кийим-кечек менен кийинтет. Анын от ичинде 7 күн калганы жөнүндө риваяттар бар. От өчкөндөн кийин бул мужизаны өз көзү менен көргөндөр, алардын ичинен бир тууганы Харран, агасынын кызы жана кийин аялы болгон Азирети Сара ыйман келтиришет. Жалыңдаган өрттөн аман эсен чыккан Азирети Ибрахим өзүн отко ыргыткан залымдарга кайрылып: "Силер жалаң дүйнө турмушундагы өз ара дос тууганыңарды көздөп, Алланын ордуна буттарды камдадыңар. Андан соң кыямат күнүндө бириңер экинчиңерден баш тартасыңар жана бириңер экинчиңерди каргап шилейсиңер. Силердин барар жайыңар тозок, ал жайда силер үчүн жардамчы жок", дейт. Калдани коомуна келген азап. Азирети Ибрахим алейхиссалам оттон кутулгандан кийин Калдани коомун кайра ыйманга чакыра баштайт. Бирок залым Намруд менен бутпарас калкы каршы чыгуудан баш тарткан эмес. Ошондо Аллах Таала Намруд менен анын элине чымын чиркейлерди жиберип жазалайт. Бул окуя мындайча болду. Күндөрдүн биринде эле Калдани коому элин чаңсымал майда чиркейлер каптап, кайда жашынып, кайда корголобосун чагып, кандарын кактап соруп олтуруп, алдан күчтөн тайдырып кыра баштайт. Бул апааттан керек болсо эң күчтүүмүн деген заңгыраган сарайда жашаган өкүмдар Намруд да аман калбайт. Анын мурдунан кирип кеткен чиркей ызылдап тешип олтуруп мээсине чейин жетет. Башынын ооруганына чыдабай, айласы кеткен падыша желдеттерин чакырып алып, өз башын күрсүлдөтүп урдура баштайт. Акыры ошентип ургулай берип, башы талкаланып, тирүүлөй азап чегип жан берет. Чынында алар ага чейин Азирети Ибрахимге зыян кылууну көздөшкөн болчу. Бирок Аллах Таала бат эле аларды пас, жеңилүүчү кылып койду. Көчүү. Азирети Ибрахим алейхиссалам Алла Тааланын буйругу менен Вавилондон чыгып, Харран деген жерге көчөт. Бул сапарда Азирети Лут алейхиссалам, агасынын кызы Азирети Сара жана башка ишенгендер да бар эле. Лут ага ыйман келтирет. Азирети Ибрахим айтат: "Албетте, мен жаратканым буйруган тарапка көчүп баратам. Албетте, анын өзү гана кудуреттүү жана даанышмандык ээси". Харранда бир канча убакыт калгандан кийин Шамга, андан кийин Египетке жол тартат. Ошол көчүү учурунда Азирети Лутка Садум аймагындагы калкка пайгамбар болуп жиберилгендиги билдирилет. Азирети Лут Садумга кеткенден кийин Египетке жайгашкан Азирети Ибрахимдин ошол кезде 38 жашта болгону кээ бир риваяттарда айтылат. Египеттин залым падышасы. Ал кезде Египеттеги Синан бин Ульван аттуу фараон башкарчу. Азирети Ибрахим алейхиссалам пайгамбар менен Азирети Сааранын Египетке келгенин уккан фараон күч менен Саараны алууну каалайт. Бул залым падыша Азирети Саараны качыртып алып, аны эрмектеп тажатайын дегенде деми кысылып, буту колу иштебей калат. Ошондо бул кылыгына өкүнүп, Саарага тийишүүдөн баш тартат. Ал тургай Азирети Саарадан башына түшкөн абалдан куткаруу үчүн дуа кылуусун суранат. Ошондо Саара өкүмдарды ушул аял өлтүрдү деген жалаага калбайын деп, анын айыгып кетүүсү үчүн дуа кылат. Ошондо кайра мурдагы абалына келген фараон ажар аттуу күңдү Саарага тартуу кылат. Андан кийин бул аял жин болушу мүмкүн. Эгер мен максатыма жетүүнү көздөгөнүмдө мени жок кылып жибериши деле мүмкүн болчу. Анын зыянынан кутулуу үчүн ажарды садака кылып бердим, деп жар салат. Палестинага карай сапар. Бул окуядан кийин Азирети Ибрахим алейхиссалам аялы Азирети Сара менен белекке берилген ажарды ээрчитип, Египеттен Палестинага жөнөйт. Ал жерде Сабу аттуу эч ким жашабаган, какыраган куу такыр жерге отурукташып,
бир канча убакытка чейин жашап калышат. Арадан көп өтпөй байлыгы артып, көптөгөн мал мүлктүү болушат. 1,5 миллионго жакын уйлары, кой эчкиси болгон дешет. Кийинчерээк Сабууга көчүп келген элдин жаман мамилесинен тажап, ал жерден Шам тараптагы Кыс деген жерге көчөт. Өзү аябай жоомарт, меймандос киши болгондуктан кимди болбосун чакырып мейман кылат. Канаттуулардын тирилиши. Hazreti İbrahim aleyhissalam bir günü жараткан эгесине кайрылып, "Эгем өлүктү кантип тирилтесиң, мага көргөзчү" дейт. Аллах Таала "Эмне ишенбей турасыңбы?" деп сурайт. Албетте ишенем, бирок жүрөгүмдүн тынчтануусу үчүн билгим келет. Канаттуулардан 4-тү алып, союп, этин аралаштырып, ар бир тоого алардын этинен бирден үзүм ташта. Андан кийин аларды чакыр. Алар сага дароо жетип келишет. Билгин, чындыгында Аллах мартабалуу даанышман. Ошондо Hazreti Ибрахим Алланын кудретин көрүп, менин жараткан эгем өмүрдү сунат жана өлтүрө алат дейт. Алланын сыноосу. Hazreti Ибрахим алейхиссалам мал мүлкү менен да сыналган. Бул ал укмуштуудай бай болгондуктан мал жандыгы өрөөн толо жайылып жатчу. Bir günü Hazreti Cebrail perişte adam түспөлүндө келип, "Ey Ибрахим, бул жер жайнаган мал кимдики?" деп сурайт. Ибрахим пайгамбар ага, "Алла Тааланыкы, бирок менин колумда аманат. Алла Таалага таспик чалып, ысмы эстеп зикир кылсаң, ушул үйүр малдын баары сеники болот" деп Hazreti Cebrailге тартуу кылат. Hazreti Cebrail өзүн тааныштыргандан кийин Hazreti Ибрахим "Мен Аллах үчүн тартуу кылган нерсемди кайра албайм" деп бардык жандыктарын сатып Аллах жолуна сарптайт. Hazreti Acar эне менен баш кошуусу. Hazreti Ибрахим алейхиссалам Вавилондон Дамаска кетип баратып, "Мен жараткан эгеме баратам. Ал мага туура жолду көрсөтөт. Жаратканы мага салих бир уул бер" деген эле. Hazreti Ибрахим Hazreti Саранын каалоосу уруксаты менен балалуу болбогондугу үчүн Hazreti Acarга үйлөнөт. Ошондо Аллах Таала ага Халим, жумшак ак көңүл баланын кабарын берет. Acar эне экөө баш кошкондон кийин Hazreti Исмаил алейхиссалам жарык дүйнөгө келет. Мына ушундан кийин Hazreti Саранын жүрөгүндө Hazreti Acarга каршы жаман кызганыч сезимдер пайда боло баштайт. Замзам суусу. Hazreti İbrahim aleyhissalam Hazreti Sara'nın көңүлүн оорутпаш үчүн Алла Тааланын буйругу менен Hazreti Acar менен уулу Hazreti Исмаилди ээрчитип, ошол мезгилдерде эч бир жан жашабаган суусуз чөлгө, азыркы Меккенин аймагына алып келет. Ал жерге аялы менен уулун таштап, өзү Шам тарапты карай жөнөйт. Алар үчүн Аллага: "О жараткан эгем, албетте менин урпагымдан уулум Исмаил менен анын энеси Ажарды сенин урматтуу үйүңдүн алдындагы эгиң өспөй турган бир өрөөнгө жайгаштырдым. О жараткан, алар намазды толук аткарышсын деп ушундай кылдым. Анан сен өзүң адамдардын дилдерин аларга ийкемдүү кылгын, жана аларга бардык мүмөлөрдөн ырыскы насип кыл. Балким шүгүр кылышаар" деп дуа кылат. Hazreti Ибрахим пайгамбар кетип, Acar энебиз уулу Hazreti Исмаил алейхиссалам менен какыраган чөлдө айласы кетип турганда, Аллах Тааланын кудрети менен жерден замзам суусу атырылып чыгат. Уулуңду курмандыкка чал. Арадан бир кыйла убакыт өткөн соң Hazreti Ибрахим алейхиссалам Hazreti Acar эне менен Hazreti Исмаилден кабар алуу үчүн кайрылып келет. Ошол күндөрү 3 күн катары менен мурунку убадасы тууралуу түш көрөт. Ооба, ал мурда балалуу боло элек кезинде бир уулум болгондо Алла жолунда курмандык кылат элем деп убада кылган болчу. Мына эми ошол убадасын орундатуучу убакыт келген экен. Hazreti Ибрахим баласына: "Уулум, түшүмдө сени курмандык үчүн мууздап жатканымды көрдүм. Сен буга эмне дейсиң?" деп сурайт. Hazreti Исмаил: "Атаке, сага түшүңдө жаратканыбыз буйруган ишти кылгын. Аллах өзү кааласа, мени сабыр кылган абалда көрөсүң" деп жооп кайтарат. Натыйжада экөө тең Алланын буйругуна моюн сунуп, Hazreti Исмаилди курмандыкка чалуу үчүн жерге жаткырып, бычагын уулунун кекиртегине такайт. Так ушул маалда Аллах Таала ага: "Эй Ибрахим, акыйкатта
көргөн түшүңдү ырас аткардың. Албетте, биз жакшы иш кылуучуларды мына ушинтип сынайбыз. Албетте, бул курбандык буйругу ачык сыноо гана, деп үн салат. Ошентип Аллах Таала Азирети Исмаилди бир чоң курмандык менен алмаштырып, кийинки муундарга ал тууралуу жакшы атак калтырат. Азирети Ибрахимге Алланын тынчтыгы болсун. Жакшы иш кылуучуларды Аллах Таала мына ушундайча сыйлайт. Акыйкатта Алланын момун пенделеринен эле. Бул тууралуу алдыда Азирети Исмаил пайгамбардын баянында кеңири маалымат берилет. Кудайы конок. Бир күнү Азирети Ибрахим алейхиссаламдын үйүнө коноктор келет. Булар инсан түспөлүнө кирген периштелер болчу. Элчи периштелер Азирети Ибрахимге жагымдуу салам беришет. Азирети Ибрахим конокторду сыйлап, дасторконго музоонун куурулган этин коюп сыйламак болот. Анан алардын тамак жебегенин көрүп шексинип тайсалдай баштайт. Ошондо алар: "Коркпо, биз периштебиз, тамак жебейбиз. Лут коомуна капырларды жок кылуу үчүн жиберилгенбиз", дешет. Анын артынан Азирети Исмаилден кийин төрөлө турган уулу Азирети Исхакты сүйүнчүлөшөт. Андан кийин Азирети Исхактын урпагынан келе турган Якубтун дагы кабарын билдиришет. Ибрахимдин жанында парданын артында олтурган аялы күлүп жиберет. Ал: "Ой, мен кемпир, күйөөм чал болсо, анан кайдан төрөмө келем? Албетте бул таң калыштуу нерсе", дейт ал. Ошондо периштелер: "Алланын амирине таң калып жатасыңбы? Силерге Аллах Таала мээрими жана берекеси болсун. Чындыгында Аллах Таала мактоого татыктуу, өтө улуу", дешет. Анан качан Азирети Ибрахимден коркунуч кетип, ага сүйүнүчтүү кабар айтылганда, ал Аллах Таала менен Лут коому жөнүндө аларды жок кылууга шашылбоо туурасында кызуу талаша баштайт. Чындыгында Ибрахим жумшак мүнөздүү, камкор, сыпаа киши болчу. Алла Тааланын пенделерин кандай болсо да чын жүрөктөн жакшы көргөн Азирети Ибрахимге периштелер: "Эй Ибрахим, бул талаштан пайда жок. Себеби жараткан эгеңдин буйругу аларга келип калган. Албетте, аларга кайтарууга болбой турган азап келет", дешет. Экинчи уулу. Ошол кезде Азирети Ибрахим алейхиссалам 120-га, Сара эне болсо 90 жашка келген. Аллах Таала аларга пайгамбар жана жакшылардан болуучу Азирети Исхак тууралуу сүйүнчүлөйт. Жана Ибрахимге да Исхакка да береке берет. Алардын урпактарынан жакшы иштерди кылгандар, өз жанына ачык жабыр кылгандар да чыгат. Ошентип Алла Таала Азирети Ибрахим пайгамбарга улгайган мезгилинде Азирети Сара энеден Исхак аттуу уул тартуулайт. Уулу Исмаилден кабар алышы. Арадан айлар өттү. Айлар жылга толуп, жылдар биринин артынан бири кубалашып өттү. Бул убакта баягы ээн чөлдө калган уулу Азирети Исмаил алейхиссалам эр жетти. Жигиттик куракка келгенде Журхуми уруусунун ичинде мартабасы артып, кадырлуу киши болду. Ошол уруудан бир кыз менен баш кошуп түтүн булатты. Энеси ажар жараткан берген белгилүү өмүрдү жашап, Исмаилдей дили таза, акылман пайгамбарды төрөп өстүргөн соң, түбөлүктүүлүктүн чубалган кербенине кошулуп, аркы дүйнөгө сапар тартты. Исмаил пайгамбар эл журту менен энесин Каабанын жанындагы Хижр деген жерге берди. Ошондой эле күндөрдүн биринде Азирети Ибрахим алейхиссалам Азирети Исмаилден кабар алганы Меккеге келет. Тилекке каршы уулун үйүнөн таба албай, Исмаилдин жубайына суроо салат. "Исмаил кайда кеткен?" "Ырыскы издеп чыккан эле." "Ал абалыңар жакшыбы? Тиричилигиңер кандай өтүп жатат?" "Эмнесин сурайсыз? Абдан кыйналып, жокчулуктун азабын тартып күн көрүп жатабыз." "Аман болгула, кызым. Күйөөң келгенде менден ысык саламайт. Анан каалгаңды алмаштырып алсын деп айтты деп желмаянын желдирип, келген тарабына баштырып кетет. Кечке мал Азирети Исмаил үйүнө чарчаңкы кайтат. Бирок босогодон аттабай эле бир башкача жагымдуу жытты сезип, атасынын келип кеткенин аңгайт. "Үйгө бирөө жарым келген го, байбиче." "Ооба, сакалы куудай ак. Жашы бир топко барып калса да, чыйрак кеши келди. Улгайып калганына карабай төөсүн өзү бастырып жүрөт экен. Сени сурады эле, ырыскы тапканы кеткениңди айттым. Турмуш тиричилигиңер кандай дейт? Жокчулукту баштан өткөрүп, эптеп жашап атабыз дедим.
Анан ошол бойдон үйгө кирбей эле кетип калды. Башка эч нерсе айткан жокпу? Акыл насаат же аманат айткандыр. Сага дубай салам айтты. Анан эшигиңдин каалгасын алмаштырып алсын деди. Эшигибиз жакшынакай эле турбайбы? Кызык киши экен. Эмнеге антип айтканын түшүнбөй калдым. Кыязы бир аз алжып калса керек. Кемеңгер атанын сөзүнүн тереңинде жаткан акактай насааттын төркүнүн баамдай койгон Азирети Исмаил ошол ак сакал менин даанышман ата экен болот. Каалгасын алмаштырсын деп сени менен ажырашуум керектигин айтып кеткен тура. Эми экөөбүз ажырашкан кишибиз. Үй бүлөңө кайта берсең болот деп Исмаил пайгамбардын алгачкы үйлөнүүдөн жолу болбой калат. Экинчи рет кайрадан эле ошол Журхуми уруусунун карапайым бүлөсүнүн кызы менен баш кошуп түтүн булатып калат. Жараткан Аллах Таала белгилеп койгон убакыт өткөн соң Азирети Ибрахим пайгамбар уулунан кабар алуу максатында Меккеге кайра келет. Түз эле Азирети Исмаилдин эшигине бастырып, бул жолу да уулун үйдөн таба албайт. Адамгерчиликтүү келинин суранычы боюнча даам сызып кетүүнү эп көрөт. Улгайган кары үй ээсин сурайт. Кожоюн ырыскы таап келүү үчүн чыкты эле, дейт келини. Турмуш тиричилик тууралуу суроосуна келини: Кудайга шүгүр, жараткан берген жакшылыктын берекеси менен жакшы жашап жатабыз. Эч кандай кем карчыбыз жок деле. Эмне жеп, эмне ичип атасыңар? Жегенибиз эт, ичкенибиз суу. Ошондо Азирети Ибрахим: О жараткан улук Кудай, жеген эттерин жана ичкен сууларын берекелүү жана кайырлуу кыла көр, деп алакан жайып батасын берет. Анан атанын баратып, күйөөң келгенде менин саламымды айтып кой берекем. Каалгасын жакшылап кармасын, деген осуятын калтырып, төөсүн желдирип жөнөп кетет. Адаттагыдай эле Исмаил пайгамбар талаадан кайтып келип, башкача бир жагымдуу жыт үйүнө толуп калганын сезет. Атасы келип, үйүнө кут төгүп кеткенин баамдай коюп, аялына карай бергенде, ал дагы күйөөсүнүн дилиндеги түгөйүл ойду айттырбай сезип, мырзам аксакалы жайкалган, жүзүнөн нур чачырап турган нукура асыл сапаттардын улгайган дыйканы келип кетти. Ичкери киргизип даам сыздырдым, ак батасын алдым. Сизди сурады эле ырыскы таап келүү үчүн кеткениңизди айттым. Турмуш тиричилигиңер кандай өтүп жатат деди эле. Кудайга шүгүр, жараткан берген жакшылыктарынын, ырыскыларынын берекеси менен жакшы жашап жатабыз. Эч кандай деле арыз муңубуз жок, дедим. Айтмакчы, кайтып баратып күйөөңө айтып кой, каалгасын жакшылап кармасын деди, деп болгонун болгондой баяндап берет. Азирети Исмаил жубайына жылмайып: үйүбүзгө нур жүздүү пайгамбар атам келип кеткен турбайбы? Сен болсо эшигимдин шарапаттуу каалгасысың. Атам сени ынтымакта болуп, сага жылуу мамиле кылышымды эскертип кеткен тура, деп ыраазы болот. Каабанын курулушу. Бир топ жылдардан кийин Алланын ардактуу досу Меккеге жөнөйт. Уулу менен кучакташа көрүшүп, сагынычын таратышат. Бул келиште карыя пайгамбар өтө улуу максат менен келген эле. Азирети Исмаил алейхиссаламга: уулум, Алла Тааланын буйругун аткарышыбыз керек. Ушул жерге момундар үчүн Алланын үйүн куралы. Сен мага жардам бер, дейт. Ошентип ыйык Каабанын курулушу башталат. Азирети Жабраил периште менен Азирети Исмаил таш ташыйт. Азирети Ибрахим алейхиссалам Каабанын дубалын көтөрөт. Дубал улам бийиктеген сайын карыя пайгамбар тепкич катары колдонгон мармар таш жараткан Алланын кудурети менен көтөрүлө берет. Мына ошол Азирети Ибрахимдин изи калган мармар таш Макамы Ибрахим деп аталып калган. Бейиш таштарынан болуп, Хаджарул Асвад деп аталган кара ташты Азирети Жабраил периштенин таалими менен ыйык Каабанын дубалына жайгаштырышат. Каабанын дубалы азыркы Макамы Ибрахим, Ибрахимдин макамы деп аталган таштын үстүнө курулат. Каабаны тургузуп бүткөндөн кийин Алла Тааланын Азирети Жабраил аркылуу билдирген буйругу боюнча Меккеге жайланышкан жүргүнчүлөр менен бирге ажылык ибадатын аткарышат. Чынында Каабанын курулушу жараяны Азирети Адам ата алейхиссалам менен обо эненин убагында эле башталган. Алар бейиштен чыгарылгандан кийин көпкө бири-бирин издеп жер кезип жүрүп, акыры Арафат тоосунда жолугушат. Анан азыркы Кааба турган жерге барып, ошол жерде Алла Таалага ибадат кылышат. Бейиште жүргөн кезде айланып таваф кылып жүргөн нурдан бүткөн устунду жерге түшүрүүнү Алладан суранышат.
Дуалары кабыл болуп, устун берилген соң аны кыбыла катары пайдаланып, Алла Таалага убада кылыша башташат. Ошону менен бул көрүнүш бир канча жылдарга чейин уланат. Кийин Азирети Шит алейхиссалам пайгамбардын доорунда нурдан бүткөн устун жоголуп, анын ордуна бир гана кара таш калган. Азирети Шит таштан ичкери алып кирип, үйдүн бир бурчуна жайгаштырат. Бүгүн баарыбызга белгилүү болгон Хажарул Асвад деген кара таш ошол доорлорго таандык. Кийин Азирети Нух алейхиссаламдын убагындагы топон суунун натыйжасы менен бул имарат көп мезгил бою кумдун астында калган. Андан соң Азирети Ибрахим ажар эне менен уулун ошол имаратка жакын жерге жайгаштырат. Каабаны кайрадан куруу ишин баштаганда имараттын пайдубалын таап, анын үстүнө бүгүнкү Каабаны курушат. Азирети Ибрахим уулу Азирети Исмаил менен бирге Каабаны көтөрүп бүтүшкөн соң минтип дуа кылат. О жараткан эгем, биздин ушул кылган ишибизди өзүңө кабыл кыл. Албетте сен угуучусуң, билүүчүсүң. Эгем, бул жерди тынч, бейпил кыла көр. Аллага жана акырет күнүнө ыйман келтирген элиңе мөмө жемиштерден мол ырыскы бер. О улуу Кудайым, бизди өзүңө баш ийүүчүлөрдөн кылгын, жана урпактарыбызды да өзүңө моюн суна турган кишилерден кылып чыгара көр. Кыла турган ибадаттын эрежелерин үйрөт, жана тооболорубузду кабыл кыл. Албетте сен тооболорду кабыл кылуучусуң, ырайымдуусуң. О Аллах Таалам, аларга өздөрүнөн болгон аяттарыңды окуп бере турган, китепти жана хикматты, Куран жана хадисти үйрөтө турган, аларды ширктен тазалай турган бир пайгамбарды жибер. Албетте сен ызаттуу даанышмансың. Азирети Ибрахимдин бул кереметтүү дуасы тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Мен чоң атам Ибрахимдин дуасы Исанын сүйүнчүсүмүн. Арине, эки дүйнөнүн данакери, ааламдын агартуучусу Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам теги Ибрахим пайгамбарга төмөнгүдөй барып такалат. Биринчи Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, экинчи Абдулла, үчүнчү Абдулмутталиб, төртүнчү Хашим, бешинчи Абдуманнаф, алтынчы Кусай, жетинчи Килаб, сегизинчи Мурра, тогузунчу Кааб, онунчу Луай, 11-ci Galib, 12-ci Fihr, 13-cü Malik, 14-cü Nadir, 15-ci Kinana, 16-cı Huzayma, 17-ci Mudrika, 18-ci İlyas, 19-cu Mudar, 20-cı Nizar, 21-ci Maad, 22-ci Adnan. Allah'ın akırkı elçisinin narktуу тегинин санжырасы Аднанга чейин барат. Ал эми Аднан болсо Азирети Исмаилдин тукумунан болот. Бирок бул экөөнүн ортосундагы муундардын узун жолу белгисиз. Тукумунан пайгамбарлардын тарашы, айрыкча тирүүлүк ааламынын нуру Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө кут болуп төрөлүшү Азирети Ибрахимдин пайгамбарлар тарыхындагы ордунун салмактуу, барктуу жана өзгөчө экендигин айгиленип турат. Кааба менен аажылыктын өзгөрүлгүс эрежелери Азирети Ибрахим пайгамбардан кыяматка чейин олуна турган руханий жөрөлгөлөрү менен толукталган жана кооздолгон. Ошол эле учурда нечендеген кылымдар бою миллиондогон мусулмандар күн сайын 5 убак намаздарынын акыркы отурумунда пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам айтууну Алла Таала Азирети Ибрахим пайгамбардын жүрөгүнө өзү илхам кылып үйрөткөндөй уланып келет. Жараткан Аллах Таалам Ибрахимге жана анын бүлөсүнө жакшылыкты, берекени ырыологонуң сыңары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө да жакшылык менен берекеңден багышта. Албетте, сен мактоого татыктуу жана улуу затсың. Азирети Абдулла бин Масуд радиаллаху анхунун айтуусу боюнча, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Мираж түнүндө Ибрахим пайгамбарга кездешкенимде мага: "О Мухаммад, үммөтүңө менден салам айт. Аларга бейиш топурагынын жыпар-жыттуу, суусунун балдай ширин, жеринин теп-тегиз жана кенендигин айтып бер. Ошондой эле ал көркөм жайлардын көгөрүп жайкалуусу Субханаллах, вальхамдулиллах,
ва ла илаха иллаллах валлаху акбар деп Алланы улуктоо аркылуу боло турганын жеткиз деген. Өзгөчөлүгү: Hazreti İbrahim aleyhisselam ağacılıktın vazifalaарын орундаткандан кийин уулуна Каабаны кароону жана аны коргоону насыят кылат. Андан кийин Арафат тоосуна чыгып, Hazreti Исмаил менен бирге Алла Таалага дуа кылып, анан Шамга кайтат. Кийинки жылы ажылык мезгилинде аялы Hazreti Сара эне менен уулу Hazreti Исхак алейхиссаламды алып Меккеге келип, ажылык ибадатын аткарып кетишет. Hazreti İbrahim пайгамбар, Улул Азм, пайгамбарлардын экинчиси болуп, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан кийинки бүткүл пайгамбарлардын элчилерден жогору эсептелет. Hazreti İbrahim пайгамбардан кийин келе турган пайгамбарлардын баары анын урпактарынан болгон. Аллах Таала Hazreti İbrahimди мужизалык сырларга ээ кылган жана аны отко ташташканда нафсиси менен сынап, уулу Hazreti Исмаилди Алла үчүн курмандыкка чалуусун билдиргенде жалгыз уулу жана мал мүлкү менен сынаган. Hazreti İbrahim пайгамбар өзүнө билдирилген буйруктарды жана тыюу салынган нерселердин баарын инсандарга айтып жеткирет. Алла Тааладан башка сыйынуунун керексиз, пайдасыз экенин ачык, даана түшүндүрөт. Аллага шерик кылууга жол ачкан эшиктердин баарын жабат. Бала кезинен өмүрү өткөнгө чейин акыйкат дин менен жашап, элге динди үйрөткөндүгү үчүн анын эли Кур'ан-ы Керимде ханиф, акыйкат динде жүргөндөр деген ат менен эскерилет. Hazreti İbrahim пайгамбардын өзгөчөлүгү Кур'ан-ы Керимдин Нахл сүрөсүнүн 120, 121, 122 аяттарында айтылат. Меймандостугу, жомарттыгы эл арасында ооздон түшчү эмес. Ушул өзгөчөлүктөрүнөн уламаны Абу Дуюф, меймандардын атасы деп да аташкан. Каабаны карап намаз окуган. Ал намазга турган мезгилде жүрөгүнүн соккону алыстан угулуп турчу дешет. 175 жашында Кудуста дүйнөдөн кайткан. Мужизалары: биринчи, Hazreti İbrahim алейхиссаламдын куттуу денесине от таасир эткен эмес. Экинчи, эти бышырылган канаттуулар Hazreti İbrahimдин чакырыгы менен тирилип келген. Үчүнчү, таштар көмүрдөй күйгөн. Кээ бир риwayattarга караганда Hazreti İbrahim Шам тарапка көчүп баратып, шалбалуу көк майсаң жерге өргөшөт. Ал жерден жагууга эч нерсе таба албаган калк Hazreti İbrahim пайгамбарга кайрылат. Ошондо ал таштарды топтоп көмүр сыяктуу күйгүзөт. Бешинчи, кээ бир жапайы айбанаттар Hazreti İbrahim менен чогуу жүргөн жана аны менен даана бир тилде сүйлөшкөн. Бул жолу аялы Hazreti Ажар менен уулу Hazreti Исмаил алейхиссаламга жолугуп, Меккени зыярат кылуу үчүн жолго чыгат. Сапарга алып, кайра Шамга кайтканда көптөгөн жапайы жаныбарлар Hazreti İbrahim менен чогуу жүрүп, аны менен сүйлөшөт. Бешинчи, Hazreti İbrahim тосмолор менен тоолордун аркасын да көрө алчу. Бул мужизасы менен аялы Hazreti Сараны Египеттин падышасы сарайына чакыртып алган учурда сырттан сарайынын ичин көрүп турган. Сарайдын дубалдары ага терезе сыңдуу бөлүп, көзүндөгү пардалар ачылган. Ошентип, Hazreti Сарага кол салууга аракеттенген фараондун колу бутунан жан кетип, жерге жыгылганына күбө болгон. Алтынчы, Hazreti İbrahim баскан таштын үстүнө дарак өнүп чыккан. Жетинчи, Hazreti İbrahim олтурган жерден жыпаржыт жыттанып турган. Ал кеткенден кийин деле көп убакытка чейин, ал тургай бир канча жыл өтсө деле ал жыт кеткен эмес. Hazreti İsmail атасынын келгенин жытынан билчү. Пайгамбарлар баяны. Эгерде видео жаккан болсо, башкалар менен бөлүшүп, видеого жактыруу белгисин басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Пайгамбарлар баяны.